Assalamu alaikum. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен Чоңөрүктү айылында 1977 туулгам. 5 баланын атасы болом. Эң биринчи уулум Мукамбетов Муктубек Нурбекович. Бала кезинен топ ойноп, мектепти бүткөндөн кийин Тордой базага алып кетишкен тренерлер. Ошол жакта топ ойноп келатат. Мындай жетишкендиктерге жетип, мындай медалдарды алып, мындай кубокторду алып ойноп келатат. Азыр Испания чет мамлекетинен чакыруу билеттери келип атыптыр балама. Ошол жерде топ ойногонго, тренировка кылганга, ошол жака барып ойнойт элем деп суранып атат. Биз уруксаат бергенбиз, анан ошол жака жибергенге шартыбыз болбой атат. Биз карапайымбыз. 5 баланын атасымын. Пособие албайбыз, же пенсия албайбыз. Өзүбүз эмгек менен кылабыз, жер иштетебиз. Ошондуктан каражатыбыз жетишпей, ошол жака жибергенге шартыбыз болбой жатат. Сиздерден суранат элек. Ошо менин балам Кыргызстандын желегин желбиретет элем. Мен дагы топ ойнойт элем деп атат. Ошол жака жибергенге мүмкүнчүлүк болбой турат бизде. Силерден суранат элек. Жардам берип коюңуздар. Жардам берип, менин балам ошол жерден дагы тренировка кылып, дагы ойноп, дагы Кыргызстанга келип, Кыргызстандын желегин желбиретем, Кыргызстандын желегине ойнойм деп аракет кылып атат. Ошого жардам берип коюңуздарды суранабыз.